Бүгүн Бишкек шаардык административдик сотуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын доо арызын карап, БШКнын чечимин жокко чыгарды. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого катышат. Мен ошол сырттагы турган биздин колдоочуларга, Кыргызстандын бардык төбөлөк бурчундагы Россияда башка жакта иштеп жүргөн кыргыздарга терең таазим этип ыраазычылык билдирем. Мына суу ичпей, тамак жебей 9 саат, 10 саат туруунун өзү бул ошол кыргыз мамлекетинин жарандарынын конституциялык укугун кайра колуна алууга болгон ушунчалык ышкы өтө күчтүү экендигин, каалоолор күчтүү экендигин, элдин үнү каалаган жерге жеткире ала тургандыгын далилдеген үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Бүтүн Кыргызстан партиясынын соту саат 11-ге белгиленген убакыттан кеч башталды. Соттун имаратынын алдына чогулган эл соттордон адилеттүүлүк деген плакаттарды кармап, Бүтүн Кыргызстан партиясынын желектерин көтөрүп, жарандык пикирлерин айтып турушту. Акыйкат! Чечим! Акыйкат! Чечим! Акыйкат! Чечим! Бүтүн! Бүгүнкү соттук отурумга БШКнын мүчөлөрү Атыр Абдрахматова, Алмаз Асаналиев жана БШКнын өкүлү Тагай Абдысатаров катышты. Сотко чакырылгандардан Атыр Абдрахматова Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого каттоого алган учурда баары жакшы болгонун, бирок бир нече убакыттан соң документтерде өзгөрүүлөр болуп кеткенин кошумчалады. Эгерде чын эле жумуш топтун жыйыны өткөн болсо, жумуш топтун ошол тиянагынын чечиминин кагаз жүзүндөгү көчүрмөсүн көрсөткөн дедим. Кагаз жүзүндө мыйзам чегинде бардык биздин иш аракеттер, биз деген шайлоону туткан мамлекеттик орган болгондон кийин ооз экили иш жүргүзбөйбүз. Бардыгы кагаз жүзүндө сөзсүз түрдө жазылып, ар бир адамдын колу коюлуп, андан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынынан чыгарыш керек эле да. Анан кийин тилекке каршы коллегаларым ооз эки айттык, ошо менен жетишет деп коюшту. Бирок мыйзам бул одуну мыйзам бузуу, БШКнын регламентин бузуу, кагаз жүзүндө далил болуп, чындап эле ошол юридикалык документти көрсөтүп алышкан жок. Ошол себептен мен бул чечимге каршы добуш бердим. Соттун имаратынын алдында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жүздөгөн тарапкерлери чогулуп, адилеттүү чечим чыгарууну талап кылышты. Мындан сырткары сотко Бүтүн Кыргызстанды колдоп башка партиялардын өкүлдөрү да келишти. Бош айком 3-сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Бирок Бүтүн Кыргызстан партиясын талапкерлердин тизмесин аныктоодо эреже бузган жана техникалык мүчөлүштүктөргө шылтап каттоодон баш тарткан. Партия БШКнын бул аракетин саясий чечим деп баалап, сотко арыз менен кайрылган. Жогорку сотко кайрылабыз. Азыр борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдык. Бизге тийиштүү болгон бардык кагаз документтерин берүүсү керек. Сотко кайрылуубуз үчүн. Муналар айтып атат, бир кичинекей жерден бузуп койдуңуздар, ошон үчүн биздин кандай бир дооматыбыз бар дегендей сөз айтышты. Алар кече өзлөрүнүн регламентин да бузуп, жок токтомго, таратылбаган токтомго, көзгө көрүлбөгөн токтомго добуш беришти. Көрдүңүздөр да өзүңүздөр. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Исхак Масалиев партияга бийлик тараптан саясий буйрук болуп жатат. Техникалык мүчөлүштүктөр же арыз эмес бул жерде маселе. Болгону шылтоо. Бийлик эгер кысымга алса, башкачараак шылтоо ойлонсо болмок экен дейт. Кандай болсо деле, эгерде жаман ойлор болсо, жаман ойлор менен алам десе, бир аз башкача кылыш керек болчу да. Ошол Турсунбай ажынын катынын 24-үнө чейин бериш керек болчу да. Ал эми партиянын дагы бир өкүлү Зиядин Жамалдинов бүгүн сот кандай чечим кабыл алса да тарыхый чечим болуп калат. Каттоодо жокмун деп арызданган Бакир уулу бийликке курал болду деп нааразы пикирин билдирди. Бул саясий чечимдер аткарылып атат дегенде ойду айтсак болот, ошондой эле сөз туура деп айткым келет да. Анан бүгүнкү күндө азыр каралып аткан бул соттун чечими мен айтат элем, бул тарыхый чечим болуп калат. Эгерде оң жакка чечилсе да, сол жакка чечилсе дагычы. Себеби эмнеге? Эгерде Бүтүн Кыргызстан партиясына чечиле турган болсо, анда бул бүгүнкү күндө карап аткан жумуш карап аткан судья эң акыйкаттуу, адилеттүү сот болуп эсептелет да. 7-сентябрда Бишкектин административдик соту Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы арызы боюнча отурумун бүгүн 9-сентябрда жылдырган. Ишти судья Анара Эгембердиева карады. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.